2019 жылдын 23 сентябрында ректораттын жыйындар залында Кыргыз Улуттук университетинин ректору Канат Садыков, Пекиндеги Тил жана Маданият университетинин профессору, аталган окуу жайдын инновациялык тил борборунун директору Ли Юмин мырза жетектеген делегацияны кабыл алды. Жолугушууда эки университеттин ортосунда кызматташтыкты орнотуу жана өркүндөтүү маселелери каралды. Ли Юмин мырза Канат Садыковду бүгүн Кыргызстанда белгиленип жаткан мамлекеттик тил күнү менен куттуктап, улуттун иденттүүлүгүн сактоодо тилдин ролу маанилүү экендигин белгиледи. Кыргыз Улуттук университетинин ректору Ли Юмин мырзага ыраазычылык билдирип, улуттук университетте Кытай тилине кызыккан студенттер көп экенин, алар үчүн Пекин Тил жана Маданият университети тууралуу маалымат өтө баалуу экенин белгиледи. Тилек Токтоналиев, Бала Сагын ТВ.